Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү ачык сабакта жолугушканыбызга кубанычтамын. Бүгүнкү өтө турган темабыз адамдын сезүү органдары. Өтүлгөн темалар боюнча кайталап коелу. Табият деген сөздүн мааниси кандай? Тоо таштар, жаратылыш, материя, зат. Туура айтасыңар балдар. Табият деген сөздүн мааниси жаратылыш. Жаратылыштын кандай түрлөрүн билесиңер? Жандуу, жансыз, жандуу жана жансыз, кургак, нымдуу. Туура айтасыңар балдар. Жаратылыш жандуу жана жансыз. Кийинки тапшырма ашыгын тап. Берилген сүрөттөрдүн ичинен кайсы сүрөт ашык? Азаматсыңар балдар. Берилген сүрөттөрдүн ичинен 4-төө жандуу жаратылыш, ал эми бирөөсү жансыз жаратылыш. Кийинки сүрөттөгүлөрдөн ашыгын тап. Азаматсыңар балдар. Берилген сүрөттөн 4-төө жасалма нерселер, ал эми бирөө табигый. Бүгүнкү сабакта адамдын сезүү органдары боюнча маалымат аласыңар. Мурундун жана тилдин түзүлүшү менен таанышасыңар. Ошондой эле сезүү органдарын маанисин билесиңер. Адамдын сезүү органдары көз, тил, кулак, мурун, тери. Адамдын жит билүү органы мурун. Мурун аркылуу жагымдуу жана жагымсыз жыттарды сезебиз. Биздин мурдубузда жыт кабыл алгычтар бар. Жыттаган заттын молекулалары сезгич түкчүлөргө тийип, мээге баруучу нерв кабарларын козгойт. Адамдын жыт билгич жардамчысы бар. Ал ит. Иттин миллионго жакын сезгич рецепторлору бар. Ит кылмышкерди изинен табат. Жада калса металл түтүккө катылган баңги затты дагы табат. Адамдын даам сезүү органы тил. Тилдин ар кайсы бөлүгү кычкыл, туздуу, таттуу, ачуу даамдарды сезет. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Үйгө тапшырма. Окуу китебинен 3 жана 4 параграфты окуп, түшүнүүңөрдү айтып бересиңер.